Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Өтө аллергия болуп кеткен радикалдар үчүн ассалому алейкум. Урматтуу ассалому алейкум деп суранган көрүүчүлөрүм. Арыбаңыздар да ассалому алейкум да кыргыздыкы. Ошон үчүн бир күн арыбаңыз десем, бир күн ассалому алейкум десем, туура кабыл алгыла. Мен бир эле кыргызча сүйлөп атам да, кыргыз мамлекетинде кыргыз кызыкчылыгы үчүн. Албетте бүгүнкү күнү кээ бир аналитикалык серепчилердин ой пикирлери чыкты, кээ бир баягы маалыматтар чыкты. Ошон үчүн кичине согуш дагы канча уланат экен Орусия менен Украина ортосунда, жана биздин сатуучулар, экспорт импортерлорго кандай бул таасир этер экен, ушул боюнча кичине ой бөлүшсөм болот. Ага чейин бир айтып кетерим, мен саясий фандрайзинг компаниямды улантып атам. 150 000 сомду жетишпей атат. Залогту киргизиш үчүн, взносту киргизиш үчүн Боршайкомго кандидат катары катталыш үчүн. Ошон үчүн эгерде колдоону туура көрсөңүздөр, мисалы үчүн сиздердин кайсы гана банк болбосо, М банк болсо деле ошол жерден баягы башка банктарга которуу деген бөлүкчө бар. Башка банктарга которуу деп бассаңыздар, аяктан чыгат эсеп деп. Ушул эсеп номерин жазсаңыздар болот. Анан кайсы банк деп чыгат. Ушул бикти жазсаңар болот. Экранда көрсөтүлгөн. Анан бикти жазгандан кийин кимге деп, Шаршеев Искендер Шеримбекович деп жазсаңыздар болот. Жана суроо түшөт, баягы кайсы максат менен. Аякта пожертвование деген бар, орусчасында, кыргызчасында баягы салым, кошумча, кошум деп жазылып турат. Ошол менен баягы шайлоого кошум деп тандасаңыздар, анда ошо акча менин атайын кандидаттын эсебине түшөт. Андан ары ошол 300 000 топтолгондо Боршайкомдун эсебине которобуз, кандидат катары катталабыз, жана жалпы таймашка катышабыз да. Албетте агитация кылса болбойт, ошон үчүн үгүттөө иштерин жасай албайм, азыр айтып бере албайм. Платформам кандай, программам кандай, эмне кылам өлкө үчүн, кандай пландар бар, аны кийин айтса болот, бир гана 10 ноябрь айынан. Азыр бир 7 күндөй калды, бир жумадай калды акчаны жыйнаганга мөөнөт. Бул жума бүткөндөн кийин катталуу иштерин баштайбыз да. Анда эмесе темага өтөлү. Бул деген мисалы үчүн бүгүнкү күнү серепчилер айтып атат, Орусия менен Украина ортосундагы согуш акыркы прогноздор боюнча, сакталган маалыматтар боюнча кээ бир учурларда бир 12-18 айдын ичинде бүтө турган болду. Анан же болбосо дагы узарат да, же болбосо баягы тоңдурулат. Кандай сценарийлер бар? Биринчиси бул 25-жылы Трамптын аракети менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасына келүү. Бул деген Трамп экинчи жолу бийликке келгенде АКШда бул деген Орусиянын толук мындай жагын жактап Украинага кысым басым жасай баштады. Жана Донбасс, Крымды берип сал дейт, Луганскты берип сал дейт. Албетте Украина буга макул болбой атат, анткени негизи баягы жеңилгенден аз келгенсип, дагы кошумча баягы жеңилбеген жерлерди дагы берип сал деп атышат да, ошол Трамп менен Путин. Албетте Путин каршы, Путинге согуштун уланышы керек, анткени анда бийликте сактала берет, жана шанс көбөйө берет да, ошол алганга ресурстар да бар кичине. Бирок баягы Путин согушту токтоткусу жок. Трамп болсо мен деген Нобель тынчтыгын алам деп отурат, бирок кээ бир серепчилер айтуусу боюнча негизи Трамптын каалоосу бул Орусия менен бизнес жасоо да. Чын айтсам, ушу кыргыз элинин деле каалоосу ушул да, Орусия менен тынч болгон, кичине мындай мигранттарыбызды баспырылабаган, өзүбүзгө кичине саясий тараптан кичине эркиндик берип, өтө кысып мындай кыйнабаган Орусия бизге керек да. Анткени биздин ошо көп акчабыз, көп биздин баягы байлыгыбыз Орусиядан келет. Орусия менен соода кылуу бул абдан жакшы. Негизи көп деген кыргыздар баягы 2ден уна алып, үй салып, бала чакасын багып, окуу жайларга жиберип баштагандары, кээ бирлери 2 катын алган, 3 катын алгандары кичине туура эмес болгон, бирок көбү ушул бүлөсүн жакшы жолго салып, ошо наанды жеп жаткан, ага Орусияга рахматын айтыш керек. Бирок албетте Орусия канча ушул согушту улантса, ошончо кыргыз элине түшөтүлгөн киришелер азаят да Орусиядан. Ушундай нерсе болуп атат. Анан азыр жакынкы ошо Трамптын офиси сереп берип атат, 2 айдын ичинде бүтүрөбүз согушту деп.
Буга чейин бир күндө бүтүрөм деген президент болор менен, анан дагы 2 жума деди, анан дагы 50 күн деди, анан 100 күн деди, азыр дагы 2 ай калды деп атышат. Ошол офис 2 айдын ичинде согушту бүтүрөбүз дейт да Трамп. Бирок албетте Трамптын позициясы акыркы жолу айтканда сөзүндө ар кайсы сценарий болуп кетиши ыктымал дейт да. Бул бир сөздү айткан жок. Экинчи вариант бул деген тоңдурулган конфликт. Бул эмнени билдирет? Бул деген конфликт тоңуп калат да, жөн эле катып калат. SCIS жана Глосберг аналитиктери ошондой Globsec Global Security деген сайт бар. Согуш дагы уланат деп серепти айтып атышат да. Орусия жакынкы убакта Советтер Союзунан калган аскердик куралдардын камбарларын толугу менен ошо түгөтөт дейт. Түгөткөндөн кийин бирок баары бир резервтерди мобилизациялоону уланта берет дейт. Украина болсо согушка көнүп калат дейт. Согушуп жашаганга көнөт жана ошол баягы арктатчу же болбосо баягы толук менен баягы канын сорчу согушту эки өлкөнүн тең улантканга көнүшөт дейт булар экөө. Анан мисалы үчүн дүйнө жүзүндө Polymarket деген бар да, ошо стартап, ошо сайт дүйнө жүзүндөгү боло турчу нерселерди алдын алганга мындай баягы кандайдыр бир көз ачыктык кыла берет да, алдын ала айта берет. Ал болсо 10% эле берет ушул тынчтык тоңдуруларына. Жана 2025 жылдын ичинде дейт да, бирок 45% 2026 жылдын аягына берип атат да. Анан Кыйев үчүн дейт, мисалы үчүн сиздер кээрлер айтасыздар Кыевди туура айт деп, Кыев деп. Бирок англис тилинде украиндер өзүлөрү Кыев деп жаздырат экен да. Кыргыз тили англис тилине жакын, ошон үчүн Кыев десе туура эле да. Киев десе да болот. Киев бул Киевте дешет Украинада, Кыевте да дешет да. Кыев үчүн эң жакшы нерсе, эң жетише турчу нерсе мындай реалдуу деп. Бул деген тоңдурулган согуш деп айтылат да. Бул деген баягы Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын ортосундагы тынчтыктай да. Ошондо мисалы үчүн бир кездерде ошо сырткы чалгындоо кызматынын башчысы Украинаныкы Кирилл Буданов айткан, биздин аналитиктер дейт, ошо Украинанын атайын күчтөрүнүн Орусия ошо жеңишти пландаштырылган маалыматыбыз бар болчу дейт, ошого да чыкканбыз дейт. Орусия 2025-те согушту бүтүрөйүн деген ниетте болчу. Анткени эгерде бүтүрбөсө 2025-те, анда экономикалык кризис башталат, жайында 2025 жылы. Жана бүгүнкү күнү ошо Будановдун айткан сөздөрү толук аткарылып атат да, экономикалык кризис байкалууда Орусияда. Албетте бул Орусияны кичине басаңдатып атат да өнүгүшүн. Анан үчүнчү мындай жолду карасак, бул деген эскалация жана экономикалык кыйроо деп үчүнчү ушундай вариант бар. Бул жерден кандай болуп кетет? Бул деген согуш уланат жана жайылып кетет да. Аз аскерлер Орусияныкы Балтия өлкөлөрүнө кол салат, Польшага жана ошол НАТО өлкөлөрүнө. Финляндияга да кол салышы мүмкүн, бирок аябай мындай жай да, мындай тез басып алмай эмес, мындай жай. Анткени Орусия билет жана бул деген чындыкка жакын, Европа өлкөлөрүнүн аскерлери анчалык катуу туруштук бере албайт Украинаныкындай. Ошон үчүн алар жеңилдет да. Ушундай ойлор бар да, мындай серептөөлөр бар Орусиянын аскер политологдордун, саясатчылардын, саясаттануучулардын. Албетте бул нерсе толугу менен ошо батыштын экономикалык жана аскердик жардамы кичине азайса эле ушу болуп кетет деп эсептелинет. Бул деген Украинаны кайра баягы тынчтыкка макул болгонуна алып келет деп эсептешет орусиялык аналитиктер. Башка тарапта башка ошол серепчилер Atlantic Council деген Украинаны айтып атышат, Украина жеңе алат дейт. Ошо баягы арыктатуучу мамлекетти арыктатуучу согуштан Украина жеңе алат дейт. Украина көнүп баратат дейт, экономикасы кыйраса дагы. Ошол кыйраган экономика жана жардыруулардын астында комбайндар, мисалы үчүн буудайды жыйнап атат дейт. Ошол эле баягы заводдор жардырылып атса, энергетика жардырылып атса, күн батареясын жанталашып орноштурган компаниялар толтура дейт Украинада. Ошентип, мисалы үчүн Украина бул согушту жеңе алат дейт да. Ошо узак убакытка созулса дейт, Украинанын шанстары бар дейт да, ошол Atlantic Council'дын сөзү.
Бирок Орусиянын экономикасы бүгүнкү күнү ошо жаракаттар кетип атат, бышылдап күшүлдөп атат, ошо баягы оор дем алуусу байкалууда деп айтылып атат да. Ошо нефттен түшө турган акчалар азайды дейт, азайып баратат, инфляция 9%дан ат чапты дейт. Ошол банк ставкалары 20%дан ашып кетти дейт, салыктарды көбөйтүп атат дейт. Ким Вайлберисте же Озондо отурса байкадыңар болсо керек. 20%, 26%га чейин өсөт НДС. Анан албетте бул деген Москваны 26 жылы, 2026 жылы ошол баягы сүйлөшүүлөргө барганга мажбурлайт дейт да. Ошон үчүн дагы бир жыл чыдагыла, дагы бир жыл согушкула дейт украиндиктерге. Аман калсаңар, эмки жылы Москва өзү келип туруп тынчтыкты сурайт деп айтып атышат да. Бирок эгерде кичине могу жыйынтыктаса, ушул CNN, ICSW бул Institute of War and Peace деген бар, согуштарды изилдеген, UCS деген ошо баары айтып атышат, бир да жак утпайт дейт бул согуштан. Орусия Украинанын баарын басып албайт дейт, өз максаттарына жетпейт. Кыйев өзүнүн территориясын баарын кайтара албайт дейт. Же болбосо кайтарса, анда аябай миллиондогон 3-4 миллион киши жоготуш керек дейт ошол согуштан. Согуш ошол тынчтык менен бүтөт дейт формалдуу түрдө 26 жылы. Бирок факт ичинде бул деген чексиз конфликтке айланат дейт, жана кээде кайра баягы ысыкка өтүп кетүүчү жолу менен ушинтип улана берет дейт да. Украинанын аман калуусуна ошондо Батыштын поддержкасы гана ошо жардам берет. Эгерде Батыш кичине эле жардам бербей койсо, Украина жеңилет дейт да. Анан албетте Трамптын айткандай эле, офисинде айткандай эле, ар кайсы нерсе болуп кетиши ыктымал да. Эгерде мындай Орусияны карасак, ошо Орусиянын финансы каржы министрлигинин маалыматы боюнча ошо бүгүнкү күнү октябрь 9 айынын 21-ине да, ошо 25-жылдын Орусияда бүгүнкү жалпы киреше мамлекеттик бюджетине ошол 26 триллион рубль болду, 27 десе болот, 26,9 триллион рубль болду. Нефттен ушундан 20 триллион түштү, газдан 6 триллион түштү. Жана 25-жылы жалпы ошо кирешесин көлөмү күтүлүүдө 36,6 триллион рубль да. Бул деген 16,8% ички дүн продукциясына Орусияныкына. Бул деген албетте 2 триллион рубльге азырактан биринчилик пландан, ошо жыл башына кылынган пландарынан. Анткени бюджетти булар азыр коррекция кылышты да, ошо күзүндө, сентябрь айында, аяк кона айында. Албетте чыгымдар ошол январдан аяк конага чейин карасак 30 триллион рубль болду Орусияныкы. Дефицит 3,7, 3,8 триллион рубль болду Орусияныкы. Албетте алдын алуулар айтып атат, дефицит жыл аягына 5,7 триллион рубльга жетет дейт. Бул деген 2,6% ички дүн продукциясына. Баягы улуттук бакубатчылык фондунун акчасы бүгүнкү күнү ошо 13 триллион рубль түзгөн. Бул деген 5,9% ички дүн продукциясына Орусияныкына. Ликвиддик активдердин көлөмү 4,2 триллион рубль болду. 1,9 ички дүн продукциясынын көлөмүнөн. Бул деген эгерде долларга айландырсак, акыркы баягы секирип жаткан рубльдин курсу менен 50,3 миллиард доллар. Бул деген бир жылдык согушту каржылатуучу акча да. Ошон үчүн эгерде мисалы үчүн Орусия азыр согушту токтотсо, анда баягы ойлойм, баягы туура Орусия өзүн башкача сезип калат да. Мисалы үчүн ошо Орусиянын президенти айтат, кой тургула, эмнеге мен согушту токтотушум керек экен да? Менде дагы 50 миллиард доллар бар дейт. 50 миллиард доллар дагы бир толук кандуу согуш жылын каржылоого толугу менен жетет да. Ошол ФНБде мурун бакубатчылык фонддо мурун 600 миллиард доллар бар болчу, жарым триллион доллар да. Бүгүнкү күнү ошол 50 миллиард доллар калды, көрдүңөрбү? Ошо 4 жылдын ичинде ушунча акчаны кетиришти орусиялыктар. Эми дагы 50 миллиард доллар болгондуктан
чөнтөгүндө дагы 1 жылды толугу менен согушту толук кандуу каржылай алышат да. Анан албетте фонд кичине өстү, 78 миллиард рубль түштү ушул жылы. Өткөн айга караганда, баягы өткөн жылдын ушундай айына караганда. Албетте бул деген көп учурунда бюджетке коротулат, жана согушту каржылаган коротулат. Кээ жерде толукталып жатып атат да. Демек жанакы Индияга же болбосо Кытайга нефть арзан болсо да сатканы Орусияныкы баары бир уланып атат жана көлөмү жетиштүү. Украинанын экономикасын карасак, бүгүнкү күнү ошо акыркы айга, 9 айына өсүшү 2% болду. Бул деген 2,9% азыраак өткөн жылдык экономикасы такыр түшүп атат. Жалпы ошо бүгүнкү күнү алардын муктаждыгы 524 миллиард доллар да Украинанын экономикасы. Жакынкы 10 жылда ушунча акча керек кайра Украинаны калыбына келтириш үчүн. 1,5 триллион доллар Украинага керек кайра өзүнүн баягы рельстерине, өзүнүн баягы жолуна согушка чейинки кайтарылыш үчүн да. Эл аралык резервтер 46 миллиард доллар дагы эле ордунда. Бул деген дефицитти жапканга жардам берип атат Украина бюджетин. Бирок инфляция дагы эле бийик, дүйнө жүзү боюнча ушундай нерсе болуп атат, аяктан 10%дан ашып кетет. Анан мисалы үчүн бүгүнкү күнү ички дүң продукциясынын өсүшү 0,7% реалдуусу дейт. Жалпы ушу ички дүң продукциясы 195 миллиард доллар болот дейт да жыл аягында. Мисалы үчүн Орусияныкы 2 триллион доллар болот. Украинаныкы 0,2 триллион доллар болот да. Бул 195-200 миллиард доллар. Бул деген ошондо 0,2 триллион доллар болуп калат да. Инфляция 12% болуп атат, 10%, 12,6% да. Ошо жалпы ушундай эл аралык экономикалык серепчилердин мындай баалоосу боюнча. Жумушсуздук Украинада 15% болуп кетти. Бюджеттик дефицит Украинада 20-25% болду. Ички дүң продукциясына карата бул аябай чоң. Албетте бул дефицит дагы 2 эсе өссө, анда Украина экономикасы толугу менен талкаланат да. Эл аралык резервтер 46 миллиард доллар жана айтып кеткендей эле турат. Резервтер толукталып атат эл аралык баягы партнерлор менен Украинаныкы. Ички дүң продукциясы киши башына, мисалы үчүн Орусияда 7.000 долларга чейин барса, Украинада 6.000 доллар болуп атат. Негизи согуш Украинаны талкалап атат, бирок европалык партнерлор кичине жардам берип атат. Бизнес аябай тез кайра согушка көнүп атат. Бул деген эмнеси байкалып атат? Эмки жылда 1%га түшөт дейт экономикасы, жалпысынын экономикасынын өсүү темпи. Экинчи четинен негизи украиналыктар баягы ок бомбалардын астында комбайнерлор баягы буудай жыйнап жүрүшөт да. Ушундай калк кызыктай калк деп ойлойм. Анан албетте бүгүнкү күнү Орусияда ошо Украинадагы согушту мисалы үчүн дагы эле каржыласа, SCIS деген бар, IISS, Rand, Carnegie Endowment деген ушул уюмдар бар. Алардын серепчилери айтып атат, ушу аскердик чыгымдар 15 триллион рубль болсо, 7,2% ички дүң продукциясы 25 жылы, Орусиянын дефицити 5 триллион рубль болсо, 6 триллион рубльга чейин. Активдер ошол бакубатчылык фондунун 4,2 триллион рубль болсо, эң көп дегенде Орусия дагы бүт чыңалып туруп, пенсияларды кысып, салыктарды көбөйтүп, дагы 3 жылга чейин ошо согушту каржылай алат деп ушундай баамдоо берип атышат. Албетте бүгүнкү күнү федералдык бюджеттин 40% Орусияда бул согуштук аскердик чыгымдар да. Анан албетте бул экономиканы милитаризация кылып жатат. Анан ички дүң продукциясы 1,2-1,5%га өсөт дейт 25 жылдын аягында, 26 жылы. Анан албетте бирок ФНБ дейт, баягы улуттук бакубатчылык фонду 26 жылдын аягына чейин түгөнөт дейт, эгерде дефицит сактала берсе. Анан албетте ошо негизи бул деген ушундай Орусияны чыңалтат. Эмнеге бул алып келет да? Бул нерсе дагы 3 мындай алдын алууларды айтып атышат да ошол экономисттер, ошол фонддордуку. Москвага эмне кандай позитивдик жактар бар дейт. Бул деген нефттен түшкөн кирешелер стабилдүү дейт.
$70 баррель үчүн чыкса дейт баасы, Кытай, Иран жардам берсе дейт, НДС 22%-га чейин чыгарса дейт, 26 жылы 22%-га чейин чыгат. Бул деген бул баягы конфликт тоңдуруп салса болот да. Бул деген Орусия Украинанан өйдөрөөк болуп калат ресурстар боюнча. Жаман жагы дейт, эгерде ошо каржылоо 15%-га түшсө дейт, нефть доходдору 2025 жылы дефицит кредит болсо, дефицит импорт 80%-га чейин өссө дейт, санкциялар күчөсө, АКШ мисалы үчүн күчөтсө дейт, ошо дүйнөлүк санкцияларды ошо көмүскөдөгү флотту мисалы үчүн нефть ташыган, ол кризиске алып келет дейт. Терең кризис 26 жылы болот дейт да. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн биз экспорт кылсак Орусияга, биздин акчалык киришелерибиз ошо 26 жылы аябай түшүп кетиши ыктымал дегенди билдирет да. Албетте бул деген эки ушундай жолу бар. Ошон үчүн Орусияныкы бул жылы түгөтүш керек, ошо согушту токтотуш керек, же эң кеч дегенде 26 жылы токтотуш керек да. Эми бизге кандай залакасы тиет да азырынча? Ошону көрүп атасыңар, мындай жыйынтыктаса Орусияда максаты 25 жылы согушту токтотуш керек, же үшүтүш керек, тоңдуруш керек. Ресурстар дагы 1 жылга толук кандуу жетет. Ресурстарды чойсо 3 жылга жетет да, 3 жыл согушка. Украинанын ресурстары жок, бирок Украинаны Европа колдой берсе, Америка колдой берсе, же Америка колдобосо деле Европа колдой берсе, Украина дагы ошол 3 жыл тең согуша берет деген сөз бул. Ошону билдирет да. Украина согуш абалында оокат жасаганды үйрөнүп алды деген да сөздөр чыгып атат. Албетте биздин мамлекет үчүн кандай тобокелдиктер бар? Өзгөчө биздин кыргыз экспортерлор үчүн биз деген сатып атпайбызбы товарларды Орусияга? Бул деген негизи ошо ЕАЭСте 17%-га өстү ички оборот. Биздин мамлекет ошо Орусияга негизи Евразиялык биримдиктин ичин алсак, ошо сыртын карап алсак, биз деген Орусияга ошо ичиндеги өлкөлөрдүн ичинде 65% товарларды сатабыз да, 65,7% товарларды сатабыз. Ошо ал нерсе азайып кетип атат азыр. Азайганы 35%-га чейин түшүп кетти ошол акыркы айы, ошо акыркы жылды. Бул деген ички Орусиянын биздин товарларга киргизгенге бөгөттөргө байланыштуу. Бул деген санкцияларга байланыштуу. Баягы биз Орусиядан акчаны түзмө-түз ала албай атабыз да, мисалы үчүн. Бул деген кээ бир ишкерлерибиз ошо Орусияга акчаны баягы ала албай, башка өлкөлөр аркылуу алганга байланыштуу. Бирок Евразиялык өнүктүрүү банкы ЕАБРда ошол айтып атат, аябай чоң экспорттук потенциал бар дейт Кыргызстанда, дагы 25-28%-га чейин өсөбүз дейт 26 жылы. Жаңы секторлор үчүн Орусия эң мисалы үчүн маанилүү бизге инвестор болуп атат бүгүнкү күнү. Бизге Орусиядан көмүскө менен дагы бир нече инвесторлор келип экономикага акча салып атышат. Албетте ички продукция 10%-га дагы ошо өсөт. Ошо ички ЕАЭСтин ичинен аркасы менен дейт Кыргызстандыкы. Ошо дагы мисалы үчүн Орусия бүгүнкү күнү импорттун 65%-ын алса, мисалы Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы сооданы алсак, ошо ЕАЭСте мисалы үчүн 3,3 же болбосо 135% миллиард доллар, 3,3% 24 жылы. Бул Кыргызстандыкы 675 миллион болуп кетти да, үлүшү доллар. $0,5 миллиард да. Ошол мисалы үчүн $0,5 миллиардтан бир аз чоңураак да. Негизи биздин ошо Орусия болуп аткан соодабыз эмне азыр байкалып атат да, алтын, кийим-кечек, албетте, тамак-аш, ошол темир-тарсак, анан реэкспорт да, электроника жана Түркиядан жана Кытайдан мындай кошумча запчасттар да, машинелерге, станокторго. 24 жылы экспорт Орусияга 976 миллионго чейин өсүп кеткен. 25 жылы бирок басаңдап жатат да. Анткени Орусия бизди кичине кысып атат кайра. Кичине Орусия тараптан ошо баягы бөгөттөр байкалып жатат да. Эмнеге билбейм да. Импорт жана экспорт, мисалы үчүн Орусиядан импорт 10%-га өсүп кетти 25 жылы. 2,67 миллиард, 167 миллиард. Бул деген бизге баягы соодабызда Орусия Кыргызстан ортосунда $2 миллиард дефицит жаратты. Ошол $2 миллиард 1,8 миллиарды бул бензиндин акчасы да. Биз ошончо акча бензин үчүн төлөп берип атабыз да Орусияга. Кандай алдын алуулар бар биздики? Экспорт өсөт дейт, Standard & Poor's айтып атат, 5%-га өстүрөсүңөр дейт 25 жылдын аягына чейин экспортто Орусияга.
Албетте бир айтып атат 25-28% өстүрөсүңөр дейт, бирок Орусия бөгөт коюп атат бизге соодабызга. IT компания агропродукттар Орусиянын ичинен инвестиция бизге келет дейт. 25 жылдын аягына чейин Орусия эң башкы инвестор болуп калышы ыктымал дейт. Бул нерсе мүмкүн дейт. Анткени логистикада жана туризм башка ушу энергетикада кээ бир долбоорлор болгону жатат дейт да Орусия менен Кыргыз мамлекетинин ортосунда. Жалпы экономикалык фонду алсак, эгерде ошо мисалы үчүн дүйнөлүк банк айтып атат плюс 6,8% өсөсүңөр дейт. Дагы экономика 3,5-3,8%га ылдамыраак болуп калат дейт экономика өнүгүшү. Борбордук Азияда ошо эң чоң мындай нерсе да. Бирок тобо келчиликтер дагы бар дейт да. Тобо келчиликтер биз үчүн мисалы үчүн экспорт басаңдашы мүмкүн да. Ошо биздин мисалы үчүн мамлекет металлдарды, лом металлдарды сатканга бөгөт койду. Ошо мал сатканга бөгөт койду. Бул деген экспорттун 23,7%-на түшүп келишине алып келди дейт. 1,7 миллиард доллар да. Сырткы факторлор буга таасир этип атат. Санкция болуп атат, евро биримдикке АКШныкы. Албетте баягы базардын ичиндеги баалардын аябай туруктуусуздугу, топливдик кризис мисалы үчүн дефицит, Орусиядан келе турган бензиндин дефицити болгону жатат да. Биздики кичине дагы эле логистикабыз бүт тоңушларга байланган, импортко көз карандыбыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошо муктаждык логистикага 50%-га чейин өстү, логистика болгон жүк ташуу да. Жана негизи бул импорт да кайра эле. Экспортерлор болсо кичине 82,4% экспортерлордун соодасы бул импорт да, реэкспорт, импорт, экспорт. Ошон үчүн бул кичине биздин 80% экономикасы импорт менен жашайбыз да, биздин сырттан товарды алып келебиз. Кантип биз акчаны өндүрөбүз, абадан жасайбызбы, туризмден жасайбызбы, кайдандыр бир акчаны жаратып атабыз Кыргызстанда, анан импорттун баарын коңшу өлкөлөргө берип салып атабыз. Өзүбүздүн ички өндүрүшүбүз болсо андай болмок эмес. Ушул глобалдык рисктерге ушундай келип калып атабыз да. Анда негизи бизге эмне кылыш керек? Ушул кичине байкап атасыңар, эгерде Орусияда согуш 1 жыл толук кандуу болсо же 3 жылга созулса, анда ушул жакынкы 1 жыл же 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын киришелери Орусиянын базарынан басаңдайт түшөт. Ошондуктан бизге тез учурда диверсификация керек да, башка базарларды табышыбыз керек, башка электрондук коммерция жолдорун табышыбыз керек, дүйнө жүзүнө Европага сатышыбыз керек, Кытайга, Индияга саткан жолдорду табыш керек, бирок мен азырынча аны жакшы тунук көрбөй атам да, кандай жол менен сатса болот. Ошо бирок Заңгизур коридор аркылуу негизи ошо Европа тарапка сатсак болчудай да, жана АКШга товар сатсак болчудай, бирок АКШга жолу өтө кымбат болуп кетет. Ошон үчүн кичине кыйыныраак болот, бирок болот да. Ошол мисалы үчүн АКШ менен евро биримдикке товарлардын жарымын сатыш керек. Товарлардын башка жарымын Орусияга сатууну токтотпош керек да, эмесе базарды башка оюнчулар басып алат. Жана эгерде согуш тез токтоп калса Орусияда, эң биринчи Орусиянын өкмөтүнүн иш аракети эмне болот? Биринчи дагы Кыргыз мамлекетинен кеткен товарларга жана Кыргызга которулган акчаларга бөгөт коет, токтотот, басаңдатат. Дагы салыктарды кошот да. Ошондой нерсе күтүлүүдө, кичине киришебиз азаят. Бирок эгерде дагы 1 жыл чыдасак, ошол согуш токтогондон кийин анан кайра 3 эсе 4 эсе соода күчөйт да Орусияга. Кыргыз мамлекетинен кеткен текстиль товарлар кандай гана бааны койбосоң, баарын сатып алат ушул базар Орусия. Баарын жутуп алат да, ушул экономикалык ажыдар сыяктуу. Ошондуктан бизге, мамлекетибизге сөзсүз Орусиялык базарды сакташ керек. Аякта келе жаткан кыйынчылыктарды чыдаш керек. Аман калыш керек ал базардан. Бирок ошо бүт иш аракетибиздин жартысын Европа жана АКШга бурушубуз керек да. Антпесек киреше түшүп кеткенде кичине кыйын сезип калабыз да. Биздин мамлекет кыйыныраак абалда болуп калат. Ошон үчүн ошондой бизде чакырыктар, ошондой бизге жумуштар алдыбызда турат да. Ошо кандай деп ойлойсуздар туугандар? Саясий фандрайзингимди улантып атам. Ошо мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо акча кошуп коюңуздар капчыгыма, ошо сиздердин атыңыздардан шайлоого катышып парламентке кирсем, ошо элдик депутат болоюн да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө анда. Вот туда. О, от души.